Бүгін да сұрадыңыз, жауап берем. Эмнени сұрадыңыз? Кезектеги суроо. Сиз өткөндө биз сууну аз ичкен эл болуп калыптырбыз дедиңиз дейт. Ооба, ушундай деп айткам. А бирок мен өзүм сууну көп ичем. Сиз кимди сууну аз ичет деп эсептейсиз? Сууну аз ичүү дегени бул оозубуздан өткөнүн айтып аткан жокмун. Мен ошону түшүндүрүп коеюн. Ошол кезде түшүндүрбөй калган окшойм да. Ооба, кээ бир адамдар бар, суткасына 4 литрге чейин суу ичкендер бар. Бирок атайын ушу адамдын денесин өлчөй турган приборлор бар, денеде сууну өлчөй турган приборлор бар. Ошо приборго салса, денеде суу 40%дан өтпөйт. Бул критикалык чекит. Бул өтө коркунучтуу, кооптуу чекит. 40%га жетпегендер да бар. Дене өзү медицинада айтылат, анатомияда 90% суудан турат дейт. Ооба, сөөктөр да суудан турат керек болсо. Сөөктүн да курамы бир 20%дан ашыгы суудан турат. Дээрлик 90% суудан турат. Дене өзү суудан турат. Биз суткасына жок дегенде 1,5-2 литр суу беребиз. Кааласак да, каалабасак да, уктап атсак да беребиз сууну. Эмнеге? Дене суу менен иштейт. Зат алмашуу процесси суу менен иштейт. Бирок дене ал сууну каяктан алат? Албетте абадан алат. Эгер биз суу ичпесек, же туура эмес ичсек, дене өзүнө жетпеген сууну абадан, элестетсеңиздер, кычкылтектен, нымдуулуктан дене өзүнө алып аткан суу. Бул өтө чоң түйшүк, оорлук денеге. Экинчиси, дене өзүнүн ичиндеги сууну ала баштайт. Клеткалардын ичиндеги сууну. Клеткалардын ортосундагы мейкиндикте, клетка аралык мейкиндикте сууну ала баштайт. Бул денени кургата баштайт. Көп адамдардын башы иштебеген, мээси, өткүрлүгүн токтогон, же өтмөс болуп калгандыгы, акыл парасатын жетпей калгандыгы, мээ кургай баштагандыгы. Эми биз жана өрүк кактай кургабайт, мээге жетишерлик эле бир 50 грамм сууну алып койсоңуз, мээ кургай баштайт. А бул суу 24 саат бою 1 грамм. Мен өзүмдүн суумду көтөрүш үчүн 150 граммга сууду көтөрөм деп 3 ай суу ичтим. Эми суу ичүү тартиби бар. Шабуулдатып ичип ийсеңиз, ал суу бөйрөк, андан ары табарсык, андан ары өзүнө жараша ооруларды пайда кылат. Биздин сүннөт суу ичкенди үйрөтөт. Жөнөкөй эле суу ичүүнүн өзүнүн 7-8 абалы бар. Биринчи отуруп ичиш керек, бисмиллах деш керек, сууну караш керек, оң кол менен ичиш керек, аз-аздан ууртап ичиш керек. Бүгүнкү агрономияда тамчылап сугарылмай бар. Мисалы үчүн эгерде бир жөөккө сууну шабуулдатып куюп берсеңиз эмне болду десе, жөөктөгү өсүмдүктүн бардыгын тамырын жууп кетет. Тамырын ачып коет ал суу. Сиңбейт ал суу. Топуракты да жууп кетет. Эми тамчылатып берсек, дарегине жетет суу. Дене да мына ушундай. Бизди керек болсо огородубузда үйрөтөт да ушул нерсеге. Тамчылатып беришибиз керек. Бир чөйчөк суу, 100 граммдык сууну ичем десеңиз, 200 граммдык сууну. Жок дегенде бир 5 мүнөт ичишиңиз керек ушул сууну. Шашпай. Суунун өзүнүн урматы бар. Суунун температурасы дененин температурасынан ылдый болбош керек. Эгерде муздак ичсеңиз, бизде көбү муздак ичет. Бул конденсат эффекти бар го. Ысык жерге муздак нерсени койсоңуз, буу тартылат дароо. Ошондой эле муздак суу киргенде ичтеги бүт дартты ички органдарга тартат. Дарт ичинде калыптыр деп илгеркилер айткан сөз ушул. Дарты ичине түшүп кетиптир деп. Шариятта муздак суу ичүү мустакырак деп коет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буну кайтарган нерселерге кирет. Ошондуктан дененин температурасындагы суу болуш керек. Тамактан бир 15-20 жарым саат мурун суу ичилиш керек. Анан тамактан 1 сааттан кийин суу ичиш керек. Тамак учурунда суу ичкен туура эмес. Дене өзүндөгү шилекейдин күчү менен тамакты сиңириш керек. Эмнеге? Суу биринчи бара турган болсо, тамак менен суу бара турган болсо, тамакты сиңирүүгө чыккан ферменттер жуулуп кетет. Тамак сиңбей кыйнаганы да мына ушундан. Бизде сууну да суу менен ичкендер бар да, мындай айтканда. Ошондуктан өзү аш жеп атат, майлуу аш. Суу берип койчу дейт. Холодильниктен сууну алып келип алып, майлуу ашты суу менен ичкендер бар экен, мен көрдүм ошону. Муздак чай менен ичкендер бар. Бул туура эмес суу ичүү. Суу деген эмне десе, чай сууга кирбейт өзү. Суу деген суу. Кээрлер мен көп ичем сууну дейт. Эмне ичесиз десең, шорпосын да айтат. Но шорпо ичем бир күндө бир жолу, ал сууга кирбейт. Кола, фанта, спрайт, газдалган суулар, булар сууга кирбейт. Кофе сууга кирбейт. Мисалы үчүн түрктөр кофе бергенде 1 стакан суу берет алдына. Эмнеге? Кофе денедеги сууну алып чыгып кетет. Ошондуктан кайра ордуна суу коет.
Суу өтө оор маселе. Буну үйрөнүш керек. Ошондуктан туура суу ичүүнү үйрөнөм дегендерге да келиңиздер, муну машыгабыз, муну машыгыш керек. Биз өйдө туруп алып, кээде ушинтип эңкейип алып, крандан соруп ичкендерибиз бар. Деги эле өйдө туруп оокат жеп, өйдө туруп суу ичип жүргөндөр бар. Буларга денесине суу барбайт. Денеге суу баруу деген сөз, бул суу чаңкоону кандыруу гана эмес да, денеге суу барат качан? Эгер биз туура ичсек, дене мына ушул жерден ушу ашказанга чейин сууну сиңирип калыш керек, колдон келсе. Ушу суунун бир кеминде 50%-ын ашказанга чейин сиңирип калса, сонун утуш болот ушул нерсе. Ошондуктан буну үйрөнүш керек. Акырын денени көндүрүш керек. Бардык нерсени токтотуп коюп, 200 грамм сууну шашпай отуруп ичкенди үйрөнүш керек. Мына ошону биз суу ичти дейбиз. Ушунда денедеги суунун пайызы барган сайын көтөрүлүп барат. Эмнеге? Клеткага суу жетип, ошол жерде орношуп калыш үчүн бул өзүнчө бир чоң түйшүктү талап кылган иш. Ошон үчүн суу ичкенди да үйрөтөбүз. Келиңиздер.